Урматтуу кыргыз элим, мына биздин кайрылып атканыбыз себеби жаштардын атынан келдим. Мен да мына 3-4 күндөн бери мына Facebooktарда интернет ачсаң эле ошол Азимбек Бекназаров деп ошол биздин батырыбыз Камчыбек Кыдыршаевич катышып атыптыр да. Мен ошол ийгизгүү событияны баягы 3 күн ушул Жалал Абадта болгондо катышкан катары көзүм менен көргөн нерсенин чындыктын баарын айтып берейин да. Ошол себептен келдим атайын. Себеби мындай калды. Ал тополоң башталгандан баштап ошо элдер чогулуп, балдар чогулуп үйүлгөн жерлерде постоянно мен көрүп аттым. Камчы мына биз менен тең туш, биздин жаныбызда, биздин катарыбызда жүрдү. Койгула, эмоция берилбегиле, алдырбагыла, андай кылбагыла, акысыздык кылбагыла, даже керек болсо мародерствону ham тыйып жүрдү да ушу 3 күн катар. Ошонун жанында мисалы үчүн мен тааныгандардан ушу Жеңиш Токторбаев да биз менен чогуу жүргөн. Мен ошол кезде Азимбек Бекназаровду 3 күн жүргөн болсом, 3 күн ичинде бир да көргөн жокмун. Буну көргөнүн бир Сузакта бир бажамдын карындашы калып кетип, ошол жерде өзбектен арасында калганда ушул Азимбек Бекназаровду барыптыр дагы ошолорду алып чыгып кеткен эмес, керек болсочу. Алып чыгып кетпестен ошону менин бажам мага звонить этип, досум эптеп бирдеме кылып мен карындашым алып чыгып берле дегенде, мына ушу Камчыбек Кыдыршаевтерге ушуларга кайрылганда ушулардын жардамы менен алып чыгып келгенбиз. Андан сырткары мынакей 10 башталды. Мына Ленин көчөдө жүрдүк. Ал күнү да түнү балдар топтолгон кезде ошол жерде да Камчыбек Кыдыршаевич эч качан андай жалга барбагыла, атпагыла, өлтүрбөгүлө, тиги өртөбөгүлө, сындырбагыла, талкалабагыла, акыл эсиңер бололу деп мына жаштардын баарын кармап түнү күнү биз менен чогуу жүргөн. Эртеси 11-число күнү 11-inde Кургойдо чогулуп, ал жерде да өтө миңдеген бажаш балдар келип чогулганбыз. Ошондо группага бөлүнүп дарайлыктарды кылып ушунчалык ачуу калды. Биз дагы малам кылып атабыз баа жерде. Канча жарандарыбыз сампада өлгөндөрдү угуп алып туруп, өзүбүз баа шок абалда өтө катуу неме турганбыз. Ошондо да ушулар бизге дем күч берип, койгула деген сөздөрү менен гана айтып отурганда жакшылык жактарын. Ошондо биз Горбайнсага келгенде, Горбайнсада анча атышуу болгон. Ошол жерде жоготуу болду. Ошол кезде вертолет келип туруп мына курорт үстүнө конду. Бул менде ошондо түшүнүгүм, оюм, менин оюм кетти. Азимбек Бекназаров элдин алдында ошондо Кургойго келип, же болбосо мына Ленин көчөдө балдар талпа жүргөнүндө 500 миңдей адамдар жүргөн. Ошондо элдин алдына келип туруп, Камчыбек Кыдыршаевичке окшоп, же Жеңиш Токторбаевге окшоп туруп, мондай элди токтоткула, мындай кылгыла деп бир жакшы айтыш керек болчу. Мен бул кишилерди Бекназаров ошол мурунду урматтуу да айтчу элем. Ал сиз урматсыз болуп калгансыз. Сизге ошондон 1-2 саясатчы бар. Мен ал силерди көргөндө жек көрүм келип кетет. Силер качанкы какпаш элди гана чабыштырып, ортодон содалашып, акча кылышты гана максатын көздөп жүрөсүңөр. Ошол кезде дагы керек болсо, ошол Тайкожону алып чыгып, вертолетке салып, Кадыржан Батыровду алып кетип, силер ачыктан ачык содалашып, содалашкан анча-мынча немеңер укканбыз сөзүңөрдү. Кандай сүйлөшкөнсүңөр, Батыров менен кандай сүйлөшкөнсүңөр, Атамбаев Батыров менен кандай сүйлөшкөн. Если жертва не будет деп Кадыржан Батыр сүйлөгөн сөздөрдөн уккан мен дисктен. Если жертва не будет, победа болбойт, биз үчүн болбойт, кечирип коюңуз деген сөздөрдө сиз ам барсыз арасында керек болсо. Отунбайыңыз да бар. Биз карапайым эл эчтекени билбейт, булар сабатсыз деп ойлобоңуз. Урматсыз Азимбек Бекназаров, жашыңыз бир кыйла барып калдыңыз. Качан болсо бөлүнүп, сасып, каерде бир жерден чыга калып, чирип кеткен дарыбыз менен коонго окшоп же бадерге окшоп чыгасыңар. Эми кезеңер келди, жашыңар жетти. Андан көрүшү жигиттерге акылыңарды айтып, намысына да намды кошуп, духун көтөрүп, кыргыз элин алдыга жылдырбайсыңарбы? Эми мына 2 жылдан бери, 3 жылдан бери кичине бир жылыш болуп, айлыктар көтөрүлүп, пенсиялар көтөрүлүп, элдер кичине бир нормалдуу жашоого келип атканда, дагы эмнени ойлоп таап атасың? Эмнени дагы кайсы кызмат керек? Сен жана бир аксакал киши айтып атат, бирөөгө жапайса же башка советник болбойсуң. Сен советник болбой эле кой, мен сенсиретип айтам. Урматсыз Бекназаров, сизге окшогон, сага окшогон совет сагышондор көбөйгөндүн айынан бузукулар көбөйүп түштүктө основной ош менен Жалал Абадта жакшы нерсе болбой атат. Эл бөлүнүп, жарылып, талашып атат, тытышып кетип атат кээ бирде. Токтотпойсуңар, бирикпейсиңерби, колдобойсуңар бири-бириңе. Башка мамлекеттер карап турат бизди. Кыргыз эмне болуп атат деп. Кантип атат, Жалал Абад менен Ош деп атат. Бизди күтүп атат. Ушулар бирдеме болуп кетсе да бирдеме пайдаланып калайлы деп. Биз коркуп турабыз, жетет бизге Украинадан согуш азыр. Ойлонуп атабыз, бала чакабызды ойлоп атабыз. Андан көрсө жаштарды ойлобойсуңарбы? Бирикпейсиңерби? Эмне сиздин аркаңыз атышып атат? Бул Камчыбек Кыдыршаевич бул наамга 100 эсе татыктуу. Жалал Абадта жүрдү күнү түнү, Ошто жүрдү күнү түнү. Адамдын тагдыры мына сымкаттык бала өлүп кетти. Бир эле ок менен адам тынчыйт, 1 секундта.
Ол uşağa көкөрөң koyup koydu. Kiming çıktın? Men sizdi görgön jokmун, gözüm kör bolsun, görgön jokmун men. Jip menen geldiңер, 2 jip men. Kaçıp uğduk bardыңар. Elin alına baralar kaçıp жүрдүңөр. Erkin süйлey alбадыңар. Силер sodalaşıp attыңар açık эле. Bizdi ganger же bir dabdırda oylabagыла. Savatsızda oylabagыla. Baştan көп нерсе өткөргөн жигиттердин бирин мен дагы. Sizge айтып коюн эскертип. Әбіріңіз, немеңіз бар, намыз немеңіз бар да, тоқтатыңыз. Мұндай сасық сөздерді көбірек тарқатпаңыз. Ел сізді сыйлабайды. Урматсыз деп айтады бетіңізге азыркы жаштар. Себебі ушуга чейин ушунча элди кыйнап келген силерсиңер. Дагы бирөөкөң барсаң атын атабайла коюн. Бирөөң азыр чет мамлекетте пашалап жүрөсүң, бирөөңөр да какилдеп жүрөсүң, сагызган болуп. Түшүндүрүп коюн сизге, угуп коюңуз болуп туруп, үчөөң барсың, үчөөң. Мен немемде, пушкамда. Шол, рахмат, кулаксаңыз. Андан кийин түндүктүктөр, туугандар, айнанайындар, муна окшогондорго ишенбегиле. Түштүктө муна ошондойду көргөн катары айтып коем мына аркамда аксакалдар, көк сакалдар турат. Аксакалдар эм сырттан карап турса керек, аралашып жүргөн жигиттердин биримин мен. Көзүм менен көргөм, чындыкты айтып атам. Буларга ишенбеңиздер. Буларга ток акча керек, питизовочный гостиница жатыш керек, баласын үйлөш керек, алегенде крутой жерде машиналарды миниш керек. Жана аксакал туура айтты. Бакиев эч белатын көтөрүп кеткен жок, ушулар көтөрүп кеткен бардыгын. Эл билет. Элденге буларды урматтуу Зулушев прокурор, сизге кайрылабыз. Тез арада өзүнө иш козгоп, ачып бериңиз. Канча адам эмгичекте өлгөн балдардын неме дайыны жок, табылбай жүрөт. Көп балдар табыла элек. Жок, дайынсыз. Инвалид болгондор жатат. Үйүндө өлүп калган балдары бар мына бизде Тагирайптан 3 өлгөн. Алар эч ким караган жок. Балдары жетим бойдон калды. Мен да мына сал немерак жаным чыккан үчүн келип атам. Ишенбеңиздер мындай сасык оножо Бекназаров ошондо 3-4төн ишенбеңиздер. Камчыбек Кыдыршаев менен эл Камчыбек Кыдыршаев, Садыр Жапаровтар менен чогубуз биз ар дайым. Өлсө өлүп берер, жаныбыз берем мен, жаным берем. Менде да 100 та тууганым бар. Ушулар менен мен. Урматтуу кыргыз элим, мына кече жакындан бери Азымбек Бекназаровду Малайзиядагы элчиликтен кызматтан алгандан бери эми анын амбициясы күчөп, келип азыр телевиденияга, фейсбуктарга атайын өзүнө чыгып алып туруп, өз ойлорун, пикирлерин билгизип, Акпресске жалган жалаан айта баштады. Бу жерде мен Азымбек Бекназаровду мурзатан тааныган катары, билген катары, ошондой эле ишмердүүлүгүнөн бери билген катары өз оюмду айткым келди да. Азымбек Бекназаров эгерде Малайзияда бүгүнкү күндө дагы элчи болуп турганда келип алып ушул сөздөрдү айтмак эмес. УКМКнын башчысына дагы, мамлекет башчысына дагы, өкмөт башчысына да бул сөздү айтмак эмес. Буга кызмат керек экен. Кызматтан түшүрүп койсо, монтип келип туруп, кимдир бирөөгө асылыш керек экен да. Эми айтып атат кече. Ташип кетет, эл батыры деген наамды берген бул туура эмес. Бул улуттар аралык жаңжалды аралашкан адамга эл батыры деген наамды берүүгө болбойт деп. Мен айтар элем, Азымбек Бекназаров ушу кыргыз элинин бардыгынан эле ушу акылдуу, анан биларман бу. Камчыбек Ташиев өзбек кыргыздын тополоңунда же өзбекке же кыргызга тартып, жам тартып аракет жасаган жок. Эки элге бирдей мамиле жасады. Эки элди тең кыргыз элиндеги, өзбек элиндеги ынтымакка келтирип, ошол жаңжалды басты. Эл ошону билип көрүп туруп, бүгүнгө чейин эмес, ошондон бери карапайым эл айтып келип атат. Камчыга эл батыр деген наамды бериш керек. Башын канжыгага байлап алып, уруттар аралык жаңжалдашта бүт согушту, мынча айтканда жергиликтүү тополоңду ошол басты. Ал баспаганда эки элден тең чыгым көп болуп, өлүм көп болот деген сөздөр айтылып атат. Эми мына шунча жыл өтсө дагы, 12 жыл өтсө дагы, мына эмгеги эми бааланып, эл тарабынан бу жерде президент буйрук гана чыгарды, указ чыгарды. Ал эми муну Камчыбекке эл берип атат. Кыргыз эл батыры деген наамды Камчыбекке эл берип атат. Ал мамлекет башчы баягы элдин сунушун колдоп атат. Ушуга дагы ич тардык кылып, ичкүдүлүк кылып атат. Эми өз жөнүндө ойлобойбу? Өз жөнүндө ойлобой. Качан кызматтан түшсө эле, баласы кызмат кылышпай калса эле, бийлик асылып, оппозиция болуп, анан барып туруп тынч жаткан элге бузукулук кылып атат.
Men aytar edem. Urmattуу Beknazarов Azimбек, eğer de sen elde oylasan, yurtta oylasan, bunu zaman tınçılığın oylasan, sen birlikte asılbağın. Kamçıbek Taşıyip'e de asılbağın, mamleket başına da asılbağın, hükümetke de asılbağın. Sen salıştırıp görgün. Salıştırığını bilesin mi? Oşol murdağı prezidentlerin uağında Kırgız elin jaşı olsa ahval kандай ele, ekonomikası kандай ele. Mına bugünkü günde bir gana karyaların pensiyası kaldı götürürüz bugün. Oşonu dağı 1 oktyabrdan başlap götürüyoruz деп атат. Ал эми калган бардык сферадагы кызматчылардын бардык айлыгы көтөрүлдү. Жолдор салынып атат, мектептер салынып атат, детсадтар курулуп атат. Кайсы жерге барса элдин талабы ошо ордунда чечилип атат. Ушуну да көрө албайсыңбы? Ушуну да көрө албайсыңбы? Сен көрбөсөң, Азимбек, эл көрүп атат. Эл көрүп атат, эл билип атат. Эмгече чыгып алып туруп, эл мен тарап болот дегендей болуп туруп, ойду тоону сүйлөйсүң. Ошондуктан айтар элем, урматтуу кыргыз элим, буга окшогон бузукулардын, буга окшогон жанкечтердин, буга окшогон жалганчтардын тилине кирип, артынан ээрчибе келет. Ошол 2010-жылы айтып атпайбы? Камчыбек эмес, мен баскамы жаңжал дейт. Жип менен келип, элди көрүп, жиптен түшкөндөн коркуп, о Кадыржан Батыров менен о Тайкожону ошо Азимбек Бекназаров качырган. Ошол жерде элдин баардыгы көрүп турат Жалал-Абадка келгендерин. Кантип келип, кантип кеткенин. Ал убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары ошол Кадыржанды качыргандын эң башында ушу Азимбек Бекназаров турат. Ошон үчүн муну жоопко тартыш керек. Азимбек Бекназаров 2010-жылы баягы Бакиевтер бийликке келгенде ага деле кызмат берген, ген прокурор болуп иштеген, бирок элдин үмүтүн актай алган жок. Мана Камчыбек Ташиевди келип жамандап, эл баатырын туура эмес берди деген сөзү бул жалган, бул саткындардын сөзү. Бекназаровду эл билип турат. Кайсы бийлик келсе эле ошого жабышып, ошонун арабасын сүйрөп калат. Элде тынчтык болуп атканда, бейпилдик болуп атканда, эл жакшы турмушту каалап аткан мезгилде мындай сөздү айтыштын кереги жок болчу. Бекназаровду эли билет. Жалал-Абад, Ош аны 5 колдой билишет. Аксылыктар андан да жакшы билишет. Элдин адамы болбой калды ал. Эми мен айтайын дегеним, Бекназаров өзүнүн баягы ушак сөздөрүн, элди бузган сөздөрүн, бузуку айтып аткандарын токтотуш керек. Жалпы Кыргызстандын эли түшүнүш керек. Ошол 2010-жылдагы Жалал-Абад Ош окуясында болгондо канчалык ата-энелер балдарынан ажырады. Балдар атасыз, апасыз жетим калды. Ошондо октон качпай, эки элди бириктирип ынтымак болсун деген ой менен Камчыбек чоң иш жашаган. Камчыбекке эл баатыры деген наамды эл өзү ошондо эле берген. Бирок азыр мыйзам боюнча ошо элдин айтканын колдоп, мана Кыргызстандын президенти Садыр Нуркожоевич эл баатырын берип атат, мыйзам негизинде берилип атат. Муну көрө албастыкты токтотуш керек. Эл ушуну күтүп турат. Жакшы жашап атканда дагы Кыргызстанды бөлүп, дагы экономикасын артка тартып, ушундай бузуклардын экинчи чыгып сүйлөшүн вообще токтотуш керек. Мыйзам чегинде генеральный прокурор bir чечим чыгарыш керек. Демократия деп алып эле Кыргызстанда өнүгүү болуп атса, жакшы жолго кетип атсак, бузук кыла берсе, бул эч кимге жакпайт. Азимбек Бекназарович, айткан сөзүңдү төгүн экенин өзүң чыгып элдин астында жооп беришиң керек. Ушунчалык эле баатыр болсоң, кыйын болсоң, Жалал-Абадка кел, Ошко кел, элди арала, болгон акыйкат сөзүңдү айт. Элден өзүңө жараша жоопту угасың. Туугандар, эми бул ырым негизинен ушул баягы оозу кычыктарга да, оозу сасыктарга, Кыргызстандын өнүгүшүнө ичи тарып аткан адамдарды жалпылаштырып жаздым. Эми ушул урматтуу Азимбек Анаркулович, сизге таалим тарбия болсун. Ассалому алейкум сагызгандар.
eldi buzup u tilini ağızganдар. Tönkörüştü kayradan jasayбыз деп kan tөгүнү engsesip sagınganдар. Toqtot kıla toğoluk sözüңөрдü. El batırı kamçıga asılganдар. Assalamu aleykum buzukular. Elde azgırgan esi жоқ жүзü kurlar. Jasalmalı jaş töküp ant berişip atkarbagan aytkanın ant ururlar. Kaydelenger kamçıbek kan jötkürüp екі ұлттың соғышын тоқтатқанда қара мүртес қараңғы қан жұтқырлар. Қадыржанды қадырлап ұзатқандар, қарапайым жұртталдап жуатқандар, қайғы жұтып қамчыбек жүрген кезде соғыш отын өчірбей тұтатқандар. Қайделеңер қақшанған қара мүртес банкты төлөп байышқан топ уырулар. Assalamu aleykum ağılganдар, April'din ordenin tağınganдар, azırınça ketiptir çet çaka dep separatist akmaka jalınganдар. Kaydelenger kamçıbek ok geçkende kara jolga kan suuday ağılganda. Assalamu aleykum çeçenderim, kotur taştu ayıkpas keselderim, alı jetpey alıstan ulu buңшup, arıstanға tap salgan peçelderim. Batır namın kamçıga elim bergen, seni bilbem amenin kemengerim. Kaydelenger koy terisin jamınganдар, arbanızдар ayımdar sulularım, ene dankın kötörgön ulularım, kalı sözdü bolsoңор kalın jurtka, ırım menen silerdi sululayın, kamkorduğun kamçının bilesiңер, kalı sözdü aytkıla tüstürayın. Eki dostu buzuğa tırışkanдар, Kumurskаны tök ulu buğuzganдар, Yachaykadan urdaşkan akçaların bölü albay sögüşü uruşkanдар, Kamçı batır sampoda жүрген кездere kaydelenger altındı suğunganдар. Ağeleçek orongan enelerim, ayçürektey asılsat jengelerim, oyron bolup kalarda oş jallabat, toktotkan kim soğuştun töşün tosup, oşol batır ot kozdu kamçıbegim. Çegaranı çeçalbay 30 yıldap, kança jandar okkoşta bozda ыйлап, karam bolup büröңde baralbadın, kamçı жүрдü anda da işten sızdap. Kayratına kamçının tam berişip, batırdıklı berişti eli sıylap. Köralbastık mankurtuk kaçan kalat, kököyüne tiydiңер eldi kıynap. Batıkayıp vorzekti kaçırgandar, kilem töştöp aldına şaşılgandar, atın tapпай kaçırgan adamdardın biriңерге asılgandar. Күнү кала, күнү келет мунунда анықталчу камчы батыр турганда жашынгандар. Бөлүп кум төрдү жегендерим, колдон келбейт кайтарыш дегендерим, эсеп кысап алдыда күтүп турат, камчы батыр кустурат жегендерин. Улуу наамың кут болсун арыстаным. Таманыңды таптагын жарыштасың, акыйкаттын тизгинин aldabastan ak karını tak ölçöp karıştagın. Sürdüğülördün üstünen söz köp bulut. Algalagın aybattı arıstanın. Amin senin işlerin algacılsın. Allahu Ekber. Assalamu aleykum Kırgız elim. Muna men dagı oturup uşul televizordan uşo Azimбек Бекназаровдун сүйлөгөн сөздөрүн угуп туруп, мына ЮНЕСКО 2010 болгон окуяга катышкан катары ошол Азимбек Бекназаровдун жүргөн турганы жөнүндө айтып берейин. Бул адамды биз ошол төлкө ушул машинада жүрүп чет-четтен көрүп калчу элек. Анан вертолет менен ушул мына биздин курорттун үстүнөн туруп калганын, ошол жанагы тайгожон алып кетет дегендей мындай деген миштерди угуп аттык. Бирок элдин астына чыгып, элдин астында сүйлөгөн, элди токтоткон бир дагы адам аны көргөн жок. Ачыгын айтып, бул биз баягы окуяга катышкан катары айтып атабыз да. Мынабу Көгарттын кургу боюнда 20-30 миң деген адам, Барпынын кургу боюнда, Сузактын кургу боюнда, мынабу Сампа жакта элдер топтолуп, ушул эки элдин ортосуна көпүрө болуп чуркап жүргөн бул ушул Камчыбек Ташиев эки элди эки жака бөлбөстөн ортосу дагы кошулуп кетип,
Дагы ушул баягындай кан төгүлбөсүн деп чуркаган ушул Камчыбек Ташиев. Эгер бул болбосо көп адамдын каны төгүлмөк. Ушул жердеги без баягы безвинный, баягы күнөөсү жок көп аксакалдар, жаштар, кыздар, аялдар дегендей көп адам өлмөк. Анан келип эле туруп бу жерде сүйлөп, мен мындай тигиндей эм иштен алып койсо ушундай кылдырып эки адамдын ортосуна чок салган болбойт. Туура эмес, көрө албастык бул мындай ачык айтыш керек. Биз ошол баягы окуяда катышкан катары ачык айтыш керек. Чындыгына мунун заслугасы чоң. Ташиевдин барбаган жерге барды. Ошо мына өзбек туугандарга барып, аларды токтотуп, бизди токтотуп, алдыбызга чыгып, токтоткула, айнанайын элдер, ушу жерге кан төгүлбөсүн деп ушу чуркаган ушу киши. Каерде болбосо ушу Ошто деле ушу киши чуркап жүрдү. Анан келип эле ушу адамга асылып, мынандай болгон тигиндей. Муну келсин Бекназаров элге арсыбызга жалгап келип айтсын, катышкан адамдар бар. Ушу жерде баарыбыз айтабыз ким көргөн. Бул адамдын бир эч кандай немесинен көргөн, каранынан көргөн жокпуз. Ошон үчүн айтканыбыз эми буга берген наам татыктуу, буга өзү мурда эле бериш керек эле бул кишиге. 2010-жылы бериш керек эле. Мына азыркы берип аткан чындыгында эң туура көзүн тиришинде алып атат. Ана өтүп кеткендерге да кийин берип атат. Ошон үчүн менин оюм эң туура бул неменин Ташиев берген наам. А бирок ушу Бекназаровдун кылган иши эң туура эмес. Келсин алдыбызга эл арасында келип сүйлөсүн. Айтабыз биз көргөндөр, катышкандар бардыгы. Мына ошону мойнуна коюп беребиз. Жалпы эле эл ушу Камчыбек Ташиевке баатыр деген наамды ыйгарып койгонбуз да. Себеби ал жүрөгүн окко тосуп, ошол жерде аралашып жүрдү эл менен. Эч мына сузакка кирбей эле, силердин ордуңарга мен кирейин, сүйлөшүп чыгайын деп жүрөгүн окко тосуп атты. Эртеси күнү кечке түнү менен түн уйкусунан кечип ал жерде жүрдү аралашып. Койгула балдар ал жерге кирбей эле мен сүйлөшүп чыгайын, токтотойлу, тарагыла деп баягы неме кылып жүрдү. Бекназаровдун мына бийлик адамдарын биз ошондо убактылуу бийликтегилерди бирин дагы көрө албадык. Эч ким жок болду. Койде аралашып деметкен жок. Булар чардап кайра курорттордо аш жеп, башка нерселерди кылып, ошол жерде баалашып, жана Батыров менен аралашушу Арслан бапта жатышты. Топтолуп алып эле булар эч кандай көрө албадык. Бир элдиге келип койгула, буяка баскыла, тургула, койгула деген бийликтин адамдарын көрө албадык такыр эле. Жалаң эле ушу Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич ушу эл менен аралашып неме кылып жүрүштү. Мына 2010-жылы Тополоңдо мына Октябрьскийдин бурулушундагы Тайкараевдин эстелигинин жанында 7000ге жакын адам чогулган. Ошол жерде мен да болгон башында. Мына ошол жерде элдер барып, мына сузакты басабыз, өзбектер баарын кыргыздарды атып жок кылды, кырчылдатып жанчып койду деп ушунчалык Тополоң болуп атканда биринчи келип ошо Камчыбек Ташиев ошол токтоткон. Мен барып келдим, көрүп келдим, андай эмес. Туугандар тура түшүнгүлө. Болбосо мына жерден 10 өкүл шайлагыла. Ошоларды барып көрсөтүп келейин деген. Мен ошонун өкүлдөрүнүн бири мен да бар болчумун. Бирок ошол нерсеге жеткирбестен Камчыбек Кыдыршаев ошол Тополоңду басты. Буга ошол убакта эле батырлыкты бериш керек болчу. Бул достойный адам, эл жүрөк, көкжал. Биринчиден, экинчиден каерде Тополоң болсо ошол жерде Камчыбек барат, бүтүрүп келип атат, тынчытып. Эл жүрөктүгү мына 2010-жылы Тополоңдо да ушул баскан. Ошон үчүн биз ушундай бир эл жүрөк балдарыбызды сыйлап, алардын аркасынан кайра алкыштарыбызды айтып, кайра ошондой балдарды тарбиялашыбыз керек аркасынан. Келе жаткан өсүп келе жаткан муундарыбыз, жаш муундарыбыз ошого окшогон эл жүрөк адамдардан үлгү алыш керек. Анан элибизде кичине жашоо жыргалчылык болот да. Эми мен айтарым, Азимбек Бекназаров, мына сени канча жылдан бери элдин баары билет. Эмне иштерди кылгандарың жогоруда айтып өттү. Мен кайталабай эле коеюн. Ушул саясатка такыр аралашпа. Болду. Сени биз канча жолу айткан сөздөрүң угуп келип, эч бир жыйынтыгы жок.
экенине мына биз күнү далилде отурабыз. Өзүңүн өз сөзүң менен айткандарың бар. Мынча акчам нерден алып кетти, түкүнчакта тегинден алып кетти, мен билем деп оозуң менен айтасың, кана ачыкка чыгара алган жоксуң бирөөсүн дагычы. Жөнөкөй эле бир ушак сөздөрдү айта берет экенсиң да, ошон үчүн эл сага ишенбей калды. Ошон үчүн мына жалпы кыргыз элибизге ынтымакчылык болсун, тынччылык болсун. Мындан кийин андай сөздөрдү токтотуп, баягы өзүңүн жолуңда жүргөнүң жакшы болот. Азымбек Бекназаровдун акыркы жүргүзүп аткан сөздөрүнө мен ушунчалык кейип, ушу элдин алдына, ушу энелерге, кыздарыма айткым келди да. Эми ушул 2010-жылдагы июнь окуясы кайталанбасын. Мындан ары ошону басып калган убагында ушундай эрдиктерди көрсөткөн биздин Камчыбекке окшогон балдарыбызга ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм. Азыркыдай ушундай жакшынакай иштеп аткан маалында эл баатыры наамын алды. Ушул кырчылдап колунда күчү бар, билегинде күчү бар, жүрөгүндө оту бар маалда берген сыйлык татыктуу болот деп ойлойм да. Мисалы ушул сыйлыкты Медеткан Шеримкуловго берди, Апаз Жумагуловго берди. Ошонун эле катарында биздин көз өтүп кеткен кишиге да беришти. Мейли берсин. Бирок бул Камчыбекке берилген эң туура болду. Анткени эл үчүн жеген ашын жерге койгон. Бир эле ошол июнь окуясын эмес, мисалы акыркы 25 жылдан бери мен билем да Камчыбектин аткарып аткан иштерин. Ушу энелерге созгон колдорун бейбечара мисалы 30 жылга чейин жашап жүрдү да эл. Кедей кембагалчылыкта. Ошолорго колун сунгандарын, анан акыркы эле мына быйыл эле баягы кырсыктар болуп атты. Кырсыктарга бүтүндөй барып туруп, үй бүлөсү, бала чакасы, же болбосо бүтүндөй элибиз барып туруп жардамдарды бердик жакшынакай кылып. Ошол нерсе эске алынды. Андан кийин мына Азымбек Бекназаровго айтам да, бир жакшынакай эле ушу пайгамбар жашына келип калган жакшы эле элдин жигиттери, уулдары болуп, жогорку кеңеште депутат болгондон баштап мен тааныйм бул баланы. Ошол кандай иштер берилди, кандай кызматтар болду, жакшынакай болуп эле иштеп, элдин мүдөөсүн көрүп турасың, билип турасың. Убагында эмне жардам бердиң эле? Же берген бир жардамыңды көрбөдүк. Наоборот, сен ошо Боспейек айылында элдерге туура эмес информация берип, ошол жерде чаң тополоң чыккан. 5-6 баланын өлүмү кетти ошол жерде. Айтып отурсак, мына эки элдин ортосундагы мындай кастыкты козуткан адамга сыйлык бер. Бул козуткан эмес. Эки элди эмне кылды? Жараштырды. Ортосунда көпүрө болуп берди. Ошондо кыйын экенбиз, эч кимибиз бара албадык го Камчыбектен башкабыз. Ушул нерсени эске алайлы. Андан кийин кече Малайзияда элчи болуп кызмат аткарды. Кандай нелерди алып келди? Эчтеке алып келген жок Кыргызстанга. Барып эле жакшынакай сыйда, же болбосо жакшынакай Кыргызстандын атынан жүргөндүр жүрсө, бирок эч бир жакшы нерселерди алып келе алган жоксуң. Ал нерсени да мойнуңа алышың керек. Андан кийин мына оппозициялык курултай деген нерсени ойлоп таап атасың. Бул эмне автор болуп коюш оңой. Бирок ушундай силерге окшогон эл бузарларды эл ээрчибейт. Эл эмнени ээрчийт? Эл конституция бар биздин башыбызда, мыйзамдарыбыз бар. Ошол мыйзам чегинде элдер иш кылат. Эч кандай ашыкча курултайдын кереги жок. Эл түшүнүп бүттү. Мына бардык реформалар башталды. Медицинада болобу, билим берүүдө болобу, экономиканын өнүгүшүндө болобу. Кыскасы бардык жакты тең баштады да. Бирин баштап коюп, экинчисин карап отурган жок. Анткени убакыт бардык үчүн өтө тар. Мына 2 жылда кандай жетишкендиктерге жетишип атабыз. Мына 32 жылдан бери биз кумтөрдү ала албай жүрдүк эле. Мына кумтөр колго тийди. Бул дагы элдин ийгилиги. Баягы мисалы мен эне катарында айтайын, мына детдомдогу балдардын тамак ашынчы 300%ке көтөрдү. Бул дагы ийгилик да. Же болбосо машык эле отуруш керек беле ошо балдар. Ошол казанда болсо чөмүчкө чыгат дегендей, булар эки жакка кетип аткан бүт каражаттарды чогултту. Бир жерге чогултуп, анан ошонун натыйжасын көрүп атабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Бүгүнкү болуп аткан
кырдаалга байланыштуу биз дагы 2010 жылкы событиянын катышуучу катары элди токтоткон лидерлердин бири катары түшүндүрүп айтып кетейин. Кечеги Бекназаров Азимбек Анаркуловичтин айткан сөзү боюнча мен ал нерсенин баардыгын туура эмес деп ойлойм. Себеби ал убакта убактылуу бийликтин кылган ишинин айынан эки элдин кагылышуусу болгон. Мен түшүнүгүм боюнча. Убактылуу бийлик ошол убакта эл менен келген сепаратисттер менен торкто болуп эле эки элди кагыштырып коюшуп, сыртта күлүп отурушкан бардыгы. Жаат болуп эки жактан түшкөн элди токтотконго бир чуркаган кишилердин бири ошол Камчыбек Кыдыр Шайыш болгон. Биз аны менен кошо жүрүп, акыркы күндөрдө үнү чыкпай калганда жанында адам кулагына шыбыраган элге жеткирип аткан убактар болду. Азыр эми бул эл баатырын ошол убакта деле алса болмок, бирок бүгүнкү күндө бергенде эле туура кеч болсо дагы. Бирок ушул нерсеге Азимбек Бекназаровдун айтып аткан сөзүнө мен кошула албайм. Себеби бул киши даже мен суранып кетет элем азыркы генеральный прокурордон. Ошол убактагы убактылуу бийликтин кече жакында башталган иштери боюнча Бекназаров жоопко тартылыш керек негизи. Биздин түштүктө координатор болуп келип карабай эле бул жерде сепаратисттер менен торкко чыккан киши болгон. Мен аны ачыгын айтып, өзүнө да доказательство айтып берем. Сиз каякта элеңизде ошол убакта сураганыңызда мен курортто силерди карап отурганмын, силер туура эмес кылдыңар деп, наоборот, бизге ушинтип эл токтотуп койгондон кийин бул баатыр болгон негизи. Өзүнчө. Бирок менден дагы жанымда жүргөн жигиттер бар. Бардыгы бүгүнкү күндө Бекназаровдун айткан сөзүнө каршы чыгып, эмне кылсак болот деген, бүгүнкү күндө бийликтен сурангыла, ушул кишиге бир жоопко тартылсын деген суроо тараптарды коюп атышат. Тез аранын ичинде бул нерсенин түбүнө жетиш керек болуп калды. Буга чейин кызматтын убагында эч ким эч нерсе деген эмес. Бүгүн кызматтан алып койгондон кийин жолго чыгып туура эмес сөз сүйлөгөнү бул кишинин деңгээли эмес да. Ошон үчүн башканы сыйлабаса дагы өзүнүн баласын сыйлап койсо болмок. Баласы бүгүнкү күндө ушул бийлик менен Бишкектин мен билишимче бир райондун жетекчи болуп иштеп атат. Жиптер менен эзго менен келген. Келип булар элдин алдына келген жок. Булар ошол өзүнүн охранасы менен жанагы сепаратисттер менен торкко гана келип жүрдү. Бул бир да элдин алдына чыгып, элдин тагдырын ойлогон жок. Наоборот, булар элди кагыштырып коюп туруп, наркалар Азимбекти ушул даражага жеткирип төргө отургузган эл. Ушул даражаны, ушул даңкты бул көтөрө алган жок. Болбосо бардык бийликте бул жогорку кызматтарда отурду. Бакит ушунда мисалы генеральный прокурор болду. Генеральный прокурор болуп иштеп туруп, Аксы окуясындагы күнөөлүүлөрдү жазалай алган жок. Демек эшектин тушоосунан чечкен жок да. Өзүн бир сүрөттөн караса болмокта мен иш кылдым да башкалар иш кылып атат деп. Анан мен кайрылуу жасап айткым келет. Азимбек, сен ошол элдин мээнетин актаган жоксуң. Сен ошол төргө татыктуу адам эмессиң. Сага ошол кайран даража. Сага ошол төр жарашпайт. Сен бүгүнкү күндө бузукулардын, куюлардын эл душманынын символусуң. Мен ушундай деп айтмакмын. Андан көрө эгер сен кыйын болсоң, ошол күнөөлүүлөрдү таап жазалаганда сен Азимбек бойдон калмаксың, эл сага ишенбек. Андан кийин 10-жылы болгон топологондо сен убактылуу өкмөттүн мүчөсү катарында эч нерсе аткарган жоксуң. Тескерисинче Кадыржанды качырдың, ячейкалардан акчаны талаптоого катыштың, тирикчилигиңди оңдоп алдың. Мына Садыр менен Камчы келип көптөгөн элдин мүлкүн талаптанып жегендердин күнөөлөрүн таап кустуруп атат. Мамлекеттик бюджеттти бир кыйлага толтурду. Ошолордун эсебинен элдин турмушу оңолуп, жолдор салынып, мектептер салынып. Мисалы Бишкек шаарында быйыл 14 мектеп салынып атат деп айтат. Анан мен президентке, генеральный прокурорго, ГКНБнын төрагасына кайрылгым келип атат. Ушул 10-жылдагы тополоңдо катышкан убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн күнөөлөрүн аныктап, тактап, тезинен буларды жазалаш керек. Буларды эркелетип коюш керек. Булар өздөрүнүн күнөөсүнөн коркуп, элди алаксытыш үчүн, анан калп элесилерди коркутуш үчүн шуларды ойлоп табышып атат. Мен силерден талап кылам. 10-жылкы тополоңго катышкан Отунбаева башкаруу бүт күнөөлүүлөрдү тезинен тактап жазалоону талап кылам мен Кыргыз Республикасынын жараны катары. Анан эми элдер айтып атышат, бул Азимбек оңолуп кетет. Жок, сен оңолбойсуң. Мен сага таптакыр ишенбейм. Сен саясий өлүксүн. Сен оңолуп ишенбейм. Сага демек төр жарашпады, сага эми көр жарашат. Мен сенден үмүтүм үздүм. Мен сага балешик болуп жүргөнүмө аябай кандай өкүнөм. Урматтуу кыргыз элим,
Mına bugün biz ушул жерде Жалал Абад облусунун ар райондорунан келген аттуу баштуу эмгеги сиңген аксакалдар ушул жерге чогулуп отурабыз. Бул жерге биз иши жогубуздан келген жокпуз. Бул жерде интернетке чыккан мына Азымбек Анаркуловичтин бир жаман сөздөрүн угуп алып, чындыгында чогулушка туура кеп калды. Эми кыргызда бир макал бар. Алдаса болот жаш башты, канткенде болот как башты деген. Азымбегиним, экөөбүздүн башыбыз уже бүттү. Заманыбыз да бүттү. İçeribizdi içip, жерибизди жеп, тонорубузду тоноп, бектерибизди бекитип, жатайлык эми. Мынча ушунчалык ичиң таар адамсың ай, иним. Сен менден кичинекейсиң. Мына кече Малайзияда жаратылуу иш кылбай койдуң эле. Тышкы иштер министринин сунушу менен алды. Эмне кылдың? Сен Кыргызстанга бир жашнакан инвестиция тартып койдуңбу? Же ошол жака барып Кыргызстандын бир жарандарына бир жумуш орун таап бердиңби? Эмне кылдың? Мамлекет тарабынан топтолгон налогтордун эсебинен кил тийген акчаны алып ошол жерде 2,5 жыл иштедиң уялбастан. Кантип бардың ошол жерге? Андан көрө айтпайт белең. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, менин жашым жетип калды. Ал жерге тилди билген, дипломатиялык сөздү билген, кадыр баркы бар, жакшы жигиттерден жөнөт. Мен саны тегерең эле жөнө советтик болуш деп берейин деп айтпайт белең. Эми келип алып, ошол жерден жакшы иш жүргүзбөй койгонуңа байланыштуу кызматтан алып койсо, тырмаланып мынантип сүйлөп атасың. Эсиңе салып коеюн иним. Билесиң баксы окуясын, кимдин эсебинен чыккан, кимдин себебинен чыккан. Ошону билсең иним, сенин азабыңан чыккан. Сен Жалал Абадтагы түрмөдө жатып алып, көрүнгөн саясатчыларга мени уруп ата солдаттар, милиция тееп атат дегенден, анан ошол жайылып кетип, тетиге мадымар ошону жайып жиберип, анан аксели чыккан кокуй Бекназаровду урбак эле биз барабыз деп. Мына ошонун айынан ошол жерде 4-5 бала навод болуп кетти. Ошолордон кабар алып койгон күнүң барбы азыр? Ошонун жетимдерине карап жүрөсүңбү азыр? Жок. Дагы эле кызмат талашып жүрөсүң деп кагылайын. Уял кагылайын. Болду. Уят болот. Карыганда пайгамбар жашына жетип калган адам өзүн өзү тартыш керек. Бул мусулмандын Куранында жазылган китеп. Эми жашыңда болсоң болгондурсуң, койсоң койгондурсуң. Мына азыр сен айтып атасың. Камчыбекке эл баатырын берген мүмкүн эмес деп. Сенин сунушуң менимче болуш керек беле. Сен ошондо убактылуу өкмөттүн укук коргоо органын башкарып тургансың. Эмне келди колуңан? Эчесе келген жок. Ушул жерге келген коменданттарга ошол күнү 2010-жылы бардыгы каралмага качып кеткен. Мен көзүм менен көргөм ошону. Мындай болбойт да. Эми айтып атасың. Баатырдыкты onu Kursan Aslanıp'a veriş gerek, ana bunu veriş gerek, ana veriş. Екі елдің ортасына жарасып жүрді. Mine, kamçıya Kıdırşaş екі елді mine uruşturup жүрді. Töşün tosып, oqtan töşün tospay, sampoğu var ne? Oşol özbek tuğanlarga var, oşonda surangan aynanayınlar. Men Kırgızdарды toqtatayın, silerdi artıqarga qaytqıda. İşenmeseler, menin tilegim degen kitap var, oşonu okup çıqqılaçı. Aynanayın sayasatçılar. Al jigit жалған айтпаған киши. Ал 5 вак намаз оқыған киши. Кудайдан корккан адам ал. Ошондуктан урматтуу нететиге ким эле? Азым Бекназаров. Болбойт мындай кылгандар. Сенин ошол укук коргоо органдарын башкарып тургандагы банктагы ячейкаларды тоногондун атаманы сенсиң. Аны эл журт бардыгы билет. Аны калпел анан onu kaçıp ketken prezident alıp ketti. Andı al vakta alıp ketmek tügül al kişi atın tapmaya kalan şu vakta. Oşal akçalardı vaktılı hükümet siler bölü olgansınlar. Kança milyardtan somdordu. Uyalbastan gelip dağı mananda sözleri sil otasın. Yemi өлkөбүз tınçıp, өлkөбүz kişinin ekonomik atatan göçürülüp bizdin Ukumuşunday baylığımız tetigi kumtörді tarttırırgen, padişalarının getirgen işlerin kaytarıp, Kırgız eline kaytarıp, mınantip eldin, jurttun turmuşun olup yatkanda, niye sasıp atasın? Sasıbağın, ükam, ben özüzdün tetigi gavarmaya söyleyin. Sasıbağ jirgin uyat bolot.
Sen kıyınsın mı? Erkeksin mi? Gel jarlap atın aksakallarına. Süйлöşelik betmemete oturup. Bir burçka oturup alıp durup, bılcırap bir memleketlere süyley yürübesen. Uyat bulat kagılayın. Men 40 yıl baldarı tarbiyalagan muğalimin sağa okşogandарды okutkan. Biroq men okutkan okuçulardan sağa okşogan tetiri sayasat çıkkan жоқ. Kudayga şükür bardığı жақсы. Мындай болбой жүргөн. Себеби өкөбүздүн артыбызда канча жаштар турат. Биз ушундай болуп чоңойлдук. Уш адамдай болуп өсөйдүк. Жакшы адамдардын аркасынан эрчилик деп жүргөн канча жаш балдар жүрөт. Өкөбүз эмнени үйрөтүп атабыз. Элдерди уруштуруп, тытыштырып, кайрадан 4-чү революцияны жасаган атасыңарбы? 4-чү революция жасай албайсыңар. Карапайым эл турганда Садыр Жапаров менен Камчыбек Кыдыршаевчы колдоп турган мезгилде силердин колуңардан келбейт. Эсиңер барда этеңерди жыйгыла. Мен аксакал катарында айтып коеюн. Сенден бир 7-8 жаш жоңмун, быйыл Кудай буйруса 71-демин. Мен жалган айтпайм. Мен мугалиммин. Эми мына өткөндөр айтып атат, айлыктар көбөйдү, мугалимдердин жана башка социалдык работниктердин айлыктары көбөйдү. Көтөрүлсүн. Бул аз дагы көтөрүлсүн. Айтып атпайбы? Садыр Нуркожоевич, бул башталышы. Эми баары көтөрүлөт деп. Мына темир жолду. Кытай, Өзбекстан, Кыргызстан темир жолун мындан 20 жылда проекти түзүлгөн. Бирок бирда президенттин жүрөгү даат болуп ошого жол сала алган эмес. Тышкы күчтөрдүн коркуп сала алган эмес. Баштайт, Кудай кааласа жакында сүйлөшүп атат, кол коюлат, баштайт. Мына ошондо Кыргызстандын 5-6 жылдан кийин өнүгүүсүн көрөсүн, өкөбүз өлбөсөк, Азимбек. Өлбөйлүк, сага да өмүр тилейм, өзүмө да өмүр тилейм. Иним сенден суранам. Элди бузбай жүргүн. Пайгамбар жашына жетип калдың, элди бузбай жүргүн. Кудайга шүгүр балдарың бели донда эки жерде иштеп атат. Анда билебиз. Эмне башка саясатчы балдары ишке ашпайт. Эми унунтип кызматтан алып койсо, аяк баяң ачышып, шунчалык сен жаш бала эмессиң го. Сени мынтык такап тургандай мындай аялдардын сөзүн сүйлөбөгүндөй. Эркексиң ми, эркекче ишиңди кыл, пенсияга чык, неме кыл. Депутаттарга 90 депутат бар. Ошонун бирине советтик болуп ал. Ошо жакшы жагын үйрөтөсүңбү, жаман жагын үйрөтөсүңбү? Ал оппозициялардын бирине неме болуп ал? Советтик болуп ал. Ана ишиң мынандай болот. Сен ишиң